Мына ушундай интернеттин жеткиликтүү иштебегендиги бир гана алыскы райондордо эмес, шаарда деле маселе жаратууда. Буга чейин өкмөт башчы онлайн окутууда интернет жаатында маселе жаралбаш керектигин айтып, жергиликтүү бийликке бир канча тапшырмаларды берген болчу. А бирок азыркы учурда ушундай темп менен билим алуучулар канчалык деңгээлде билим алып жатат, биз бүгүн ата-энелерге баш багып көрдүк. Бир туугандар Умар жана Акылай быйыл билим майрамын үйүндө майрамдап, азыр аралыктан окуп жатышат. Аларга мугалимдери тапшырмаларды WhatsApp тиркемеси аркылуу жөнөтүп, телеканалдардан да окушат. Акылайдын айтымында аралыктан билим алуу ага бир аз ыңгайсыз болууда. Анткени мугалими жанында болсо сабактары да түшүнүктүү, ары кызыктуу өтмөк. Биздин эжекелерибиз азыр WhatsApp'тан жөнөтүп атышат эмелерди, анан тышкары телевизордон да көрүп атабыз, сабактар жөнөтүп атышат, ошол жактан да көрсөтүп атышат. Биз все равно мектепке баргыбыз келет, ошол жакта досторубуз менен окугубуз келет. Үйдө кыйналбайбыз, окууда көбүрөөк билим алабыз да. Номер 6. Апасы Элгиз айымдын айтымында балдары көпчүлүк учурда сабактарынан түшүнбөй калышат. Санитардык эрежелерди сактоо менен мектепке барып билим алышса жакшы болмок деген ойду айтат. Анткени алар жумушка кеткенде кээде өз алдынча окубай калган учурлары да болуп турат. Эжекесин айтканы бирөө башкача, биздики башкача болот экен. Эжекесин бизге караганда аябай угушат да. Ата-энелер эми мисалы биздин ишибиз деле чыгып калат, шаарда мисалы бардыгы эле иштейт. Биз ишке кеткенде булардын окушу деле, окубай деле калып атат да. Ошого мектепке барып окуган эле жакшы го деп ойлойм. Ал эми бул жагдай бир эле мектеп окуучуларына эмес, жогорку окуу жайда да билим алып жаткан студенттерге деле кыйын болуп жатат. Алардын айтымында алыскы райондордо интернет жакшы тартпагандыктан убагында сабактарга да катыша албай калышат. Жана да интернет колдонуу үчүн бирдик салуу деле аларга маселе. Райондордо аралыктан билим алып жаткан студенттер төмөндөгүдөй көйгөйлөрдү айтышты. Биздин интернет начар иштөөсү, анан дагы телефон жетишсиз болуп атат. Анан кээ бир үйлөрдө 2-3 окуучулар окушу мүмкүн. Ошолордун ар бирине жума сайын телефондун акча салып берүү дагы кыйын болуп атат. Ар дайым эле акча боло бербейт. Мындай шаардагыларга деле кыйын болушу мүмкүн, бирок бизге айылдагыларга кыйыныраак болуп атат. Ошол жума сайын единицага акча телефонго акча салуу кыйын болуп атат. Теманы түшүндүрүп атканда ага эжекелер интернет жакшы болбой кээ бир жерин түшүнө албай жаза албай калып атабыз. Анан алар кайра бизге WhatsApp аркылуу ошонун лекциянын жазган баягы конспектин жөнөтүп атышат. Анан биз аны болсо кайра окуп, мындай бир эмес 2 иш болуп убакыттан дагы утуруп атабыз. Негизи мындай пайда жагын көргөн жокпуз да, теги элечи. Кыргыз группабы кандай болот? Азыр деле Жарандык активист Айсулуу Аскарбекова окуу жайлар онлайн окутууга даярбыз дегени менен иш жүзүндө такыр башка дейт. Айтымында сиңдиси быйыл 1-курска кабыл алынган, бирок 1-сентябрдан бери эч кандай маалымат алыша элек. Мен сиңдим студент быйыл 1-курс, ошмуга тапшырган. Анан ошол сабактары 1-сентябрь күнү Zoom'дан чогулуш өткөзөбүз деп атпайбы? Сабакта Zoom'дан өткөзөбүз деп атат. Zoom'да чогулуш болгон жок. Алар дагы деле өзүнүн кураторун билишпейт, расписаниясы жок. Бизде тажрыйба бар деп мактанганы менен деле ал иш жүзүндө андай болбой атат да. Биз деле күткөнбүз, 1-сентябрда кандайдыр бир жолугушуу болот. Мен сиңдимдин даже эжекесин тааныбайм. Агайбы, эжекеби, куратору. Дагы бир жагдай, сабак башталбай жатып келишимдик акыны төлөгүлө деген коңгуроо кагылып баштаган. Жетиштүү сабактар өтүлбөй мынтип интернет көйгөйлөрү чыгып жатканда студенттерге жеңилдик болсо дешет. Бирок ошол 10% бизде дале жок болуп атат. Биз деген канча айтса, азыр эжекелери группага бөлүштүрө элегиле. Октябрдын ушул күнүнө чейин силер деген контрагыңарды төгүп койшуңар керек. Антпесе силерди биз отчисление кылабыз деп атыптыр. Ошон үчүн мен аябай мындай наразы болуп атамын. Биз контракт төлөгөнгө жараша, алар бизге ошол контрактка жараша окутуш керек да. Жок дегенде 1-сентябрь күнү, азыр мына 3-сентябрь дале чогулуш боло элек. Түрдүү пикирлерди жаратып жаткан онлайн окутуу форматы көпчүлүктү түйшүккө салууда. Кырдаалга байланыштуу Билим берүү министрлиги 1-класстарды гана мектепке барып билим алуусуна уруксат берген. Алыскы райондо интернет маселеси кандай каралат, али белгисиз. Бүгүн жогорку кеңештин алгачкы жыйынында депутат Дастан Бекешев онлайн окутууну натыйжасыз деп баалап, окуу жайларда келишимдик акылардын акчалары кыскарган жок деген пикирди айтса, вице-спикер Аида Касымалиева буларга токтолду.
Азыр окууну онлайн форматка өткөрүү менен көптөгөн көйгөйлөр чыгууда. Кээ бир айылдарда жаңы конуштарда сыналгы, компьютер же телефон жок деген сыяктуу көйгөйлөр болууда. Бул маселелерди чечүүнү жергиликтүү бийликке жүктөп койдуңар. Каражат жок болсо алар аны кантип чечишет? Ошондуктан коронавирустун экинчи толкуну болот деген божомолду эске алып, тиешелүү санитардык тартиптерди сактоо менен алгач жеке мектептерге окууну кадимки тартипте улантууга уруксат берүүнү карап чыгуу керек. Андан кийин жалпы билим берүү мекемелерине мүмкүнчүлүк берүүнү карап чыгууну сунуштайм. Өлкөдө 114 жеке билим берүү мекемелери бар болсо, аларда 24.366 окуучу билим алат. А бирок министрлик кадимки шартта билим берүүгө азыр эч кандай чечим чыгара элек. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга жараша болорун айтып келет. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.